Чолпонбай Төбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. 5 март Ак калпак күнү. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Ак калпак күнү 2016 жылдын 29 июнунда номер 825 6 токтому менен Жогорку кеңештин чечиминин негизинде бекитилген. Улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ала тоонун ак мөңгүсү карындай, ак калпактуу ак сакалы кыргыздын, ак батасын берип алга үндөгөн айкөлдүгү пейили кенен кыргыздын. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак каар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Кыргыздардын Манас эпосунда да кыргыздар калпагын башынан түшпөгөн эл деп айтылат. Калпакка болгон мамиле кыргыздарда өзгөчө десек болот. Аны таза кармап, ыргытып же тегеретишпейт. Эки колдоп гана чечүү керек. Илгери кыргыздар жерге койбой, бийигирээк же жанына коюп алышкан. Кыргыз өз калпагын сатпайт, бирөөгө бербейт. Бир гана мурас катары берсе болот. Калпакты жоготсо же бирөөгө берсе, анда адам кадыр баркынан, акылынан жана аброюнан ажыраган болот деп айтылат. Ак калпак тарыхы. Ак калпак байыртан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими. Ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Формасы, оймо чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Бүгүнкү күндө дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга береке беришип, майрамдарга, жумушка, кадимки турмуш тиричиликте кийишет. Эр жигиттин кадыры көтөрүлүп, калк башында турууга күчү жетсе, мындай жигит ак калпак кийген. Калпагына карап, жигитти төргө карай өткөрүп, кээде эт тартканда, тааныбаган адамга баш кийимине жараша устукан тарткан. Ак калпакты айкөл, калыс, адилеттүү, акылман адамдар кийишкен. Эр жигит кыз алып, турмуш улаганда, үйлүү жайлуу болгондо кыюусу кара калпак башынан түшкөн эмес. Андай калпакты мурда кыз жак даярдап, күйөө балага беришкен. Кара кыюулуу калпак эр жигиттин үй бүлөсү бар. Кара менен ак аралашкан калпак турмушта жашап жатат дегенди билдирген. Кырсык болуп, өмүрлүк жары жашоодон өтүп кетсе, эр жигит кара кийиз калпак кийген. Боого жеткен уланга кыюусу кызыл түстүү калпак кийгизип, андай баш кийим кийген жигит кыз жандоого, өмүрлүк жар байкоого акылуу болгон. Мурда кыштакка кыюусу кызыл калпак кийип келген жигитти бойдого экен, же жар издеп жүргөн экен деп билишкен. Бакай калпак. Манаптар, айыл башы же бийликте турган адамдар жөнөкөй элден айырмаланып төбөсү шуңшуйган калпак кийген. Мындай калпактар кийинчерээк бакай калпак деп атала баштаган. Калпактардын түрлөрү: тилик калпак, айры калпак, сайма калпак жана туюк калпак деген негизги бөлүктөргө бөлүнөт. Калпактын түзүлүшү. Калпак бири-бирине дал келген 4 талаадан турат. Ал илгерки замандардагы адам башаты, жер, аба, суу, отту туюндурат деген маанини түшүндүргөн. Жаш балага колдоп, жандап жүрсүн деген мааниде ума эне жаман көздөн сактасын деп карганын тырмагын, акыл ою таза болсун деп булак жана башка ушул сыяктуу оюм менен калпагын көркөмдөшкөн. Ушуга байланыштуу оюмдардын аталыштары ага жараша болгон. Эр жигит аңлоо менен алек болсо, калпактарына тоотеке, бүркүт, аркар оюмдарын түшүрүшкөн. Ал эми жаш балдарга жаш өзгөчөлүгүнө жараша калпактар тигилген. 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарга күнүмдүк кийилүүчү калпактарга ума эненин оюсу түшүрүлгөн калпактарды тигишкен. Кыргыз элинде жашты мүчөл менен эсептешет. Ошондуктан мүчөл жашка жараша калпактар тигилген. Бир мүчөл
13 жаштан 24 жашка чейинки адамдарга тигилген. Экинчи мүчөл 25 жаштан 38 жашка чейин адамдарга тигилген. Ал эми үчүнчү мүчөлгө 37 жаштан 48 жашка чейинки адамдарга тигилген. Эң чоң калпак 2016-жылы Кыргыз Түркманас университетинин студенттери бийиктиги 3 метрге жакын калпакты жасашкан. Негизи бир калпакты жасоого 230 грамм кийиз кетет. Калпак жөнүндө уламыш. Биздин эранын 5-кылымында Алтайдан тартып Грек, Рим мамлекеттерин багындырган Атилла баатырдын жоокерлери бүтүндөй ак калпакчан жүргөндүгүн тарыхый булактардан көрөбүз. Анын далилдүү күбөсү катары 15-кылымда жарык көргөн француз энциклопедиясында Атилланын атчан чабыл коюп бара жаткан калпакчан жоокерлеринин сүрөтү бар. Кыргыз эли байыртадан ак деген сөздү ар бир кылган ишинде, жакшы тилегинде, сүйлөгөн сөзүндө, колдонгон буюмунда, ичкен ашында колдонуп келген. Ак чокулу ала тоолуу жерге бизде ак сакалдарыбыз ак батасын берип, урпактарын алкап келген. Ак жарылып, сүт чыксын, жер жарылып, көк чыксын деп жакшы батасын беришкен. Ак калпак эр азаматтар кийсе, ал эми ак илечектер ак маңдай апаларыбызга көрк берип, жарашык берип турган. Ак шөкүлө, ай чырайлуу кыз келиндерибиз кийсе, ак өргө тигип, учугун улап келген кыргыз элим. Ак бешикке бала бөлөп, тукумун улап келген кыргыз элим. Булардын баары эри шаркак болуп, кыргыз элинин бай мурастары катары жашай берет.